УКМК Дженго Кринтөбөдүн кылмыштуу кирешилерин легалдаштыруу фактысы боюнча жаңы кылмыш иши катталды. Кыргыз Республикасынын УКМК тарабынан кылмыш жолу менен алынган акчаны легалдаштыруу механизмдерин аныктоого жана бөгөт коюуга багытталган уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүүнүн алкагында Дженго Кайман аты менен белгилүү кармалган криминалдык авторитет Досоновго карата Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 215-беренесинин 3-бөлүмү кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди легалдаштыруу кылмыштарынын белгилери боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүш иши башталды. Укталгандай, буга чейин эч жерде иштебеген жана ишкердик менен алектенбеген бир нече жолу соттолгон Досоновдун жакын туугандарына жанага байланыштуу башка адамдарга катталган ар кандай класстагы 19 автоунаа жана кыймылсыз мүлктөрүнөн 15 турак жай жана 35 жер тилкелери сыяктуу көп сандаган кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктөргө ээлик кылганы аныкталды. Ошондой эле курулуш компанияларда Досоновдун бир катар ири өлчөмдөгү каржылоолору бар. Учурда УКМК тарабынан акча каражаттарынын жана мүлктөрдүн келип чыгуу булактарын аныктоо жана тактоо боюнча ыкчам тергөө иш-чаралары улантылып жатат. Тергөө иштери жүрүп жатат.